Assalamu алейкум ардактуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2021 жылдын 17 декабры болуп калды. Биз Керкидан айылындабыз. Тактап айтканда, Араван району Төмөйүн айыл өкмөтүнүн Керкидан айылында турабыз. Бул чыгарылышта 3 атты көрсөтөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп экранда байкап турган кара ат менен кошо бир бышты, бир кунан чыгат. Атка назар салыңыздар, анда эмесе баштадык. Кара аттын жашы толук маалыматты айтып өтөбүз. Токтоп туруң эми. Мына жоон жолпусунан келген. Жашы канча дедиңиз мунун? Жашы жазга 7 асый, 10 жаш болот. Жазга 10 жаш болот экен. Мына жашын эле айтайын, жалпыга түшүнүктүү болуш үчүн. Мына жоон жолпусунан келген ат экен. Көкүрөктөрүн дагы шашпай алып көрсөтөмүн сиздерге. Мойну дагы жоон экен. Породасы кандай болуп калат эми мунун? Породасыны фриз деп Омскиден алып келген. Фриз Омскиден алып келинген экен. Бою канча чыгып калат азыр? Улакка 1.65 плюс. 1.65 плюсу менен 1.65тен жогору болуп калат экен туугандар. Андыктан экранга номерлерди акырында калтырабыз. Ээси менен түз байланышасыздар. Кана мындай кой бериңчи, жеңилдиги кандай эми? Аз чабылып эле жүргөн атпы? Эми даяр болоюн деп калды. Даяр болоюн деп калды. Эмне кеч суутулуп баштадыбы? Өзүм Россияда жүрөм. Келгениме 20 күн болду. 20 күндөн бери суу тутам. 20 күндөн бери улактарга салынганбы мурда? Улактарга жооп. Улактарына жооп. Мына улактарына жооп деди. Мына чуркаганы дагы жакшы ат экен. Мынакей чуркагандарын көрдүңүздөр. Же болбосо биз айткан дарекке келип көрсөңүздөр болот туугандар. Кана бурулуштарында көрбөйлү, оңго солго бурулгандары кандай экен. Мына атырылган кара ат. Кличкасы барбы жокпу? Кара кашкылы деп коесуздар. Кара кашкылы деп коебуз деди ээси. Ээси менен түз байланышасыздар. Эми баасын канча дейсиз мунун? $10,500. $10,500 баасы. Кемичи болобу? Кеми болот экен туугандар. Сөзсүз кеми болот экен. Ээси менен байланышасыздар. Буну биринчи номерге койдук кара кашканы. Ээси менен түз байланышасыздар, номерин айтабыз, дарегини сиздерге айтып өттүк. Эми буга кошуп, бир бышты, бир кунан дедиңиз, э? Эки кунан. Эки кунан. Эки кунан, биринчи чыгарылышта үчөө чыгат ошондо туугандар. Буну менен кошулуп, эки кунан чыгат. Эми кандай улактарга салынган? Кичине маалымат берип койсоңуз. Чоң аламан улактарга салынганбы? Чоң аламан улактарга салыныптыр. Сорундары барбы? Сорундары кичине эми палас серке-мерке бар, мындай чоң сорunu жок. Буну чапканга палван жок. Чоң палван чаба эле экен да. Чоң палвандар чаба эле экен. Өзүңүз ушул айланада эле чабып жүрөсүз. Ушул айланада чабып жүрөм. Тайлыгынан өзүм багам. Кулунунан эле өзүңүздүн колуңуздабы? Жок, быштысынан. Быштысынан 3 жашынан келген экен да. 7 жыл болуп калыптыр анда. Бирок жоон экен. Жоон жолпусунан келген экен. Мына лайк басып бөлүшүп коюңуздар, ат жакса. Баасы айтылды, калган маалыматты ээсинин өзүнөн аласыздар. Мындай путу, колу таза экен. Анан бул аттын дагы бир маалымат калып кеттир. Үйүргө дагы койсоңуздар болот экен. Былтыр эле коюлду беле ошондо үйүргө? Жаздан коюлдубу? Жаздан коюлуптур. Үйүрү дагы бар экен. Улака үйүргө ат издегендерге мынакей. Эми экинчи номерге бул кунанды койдук. Бул кунан каяктан алып келинген эми? Омскиден келген. Омскиден. Качан кулунунда келди беле бул сизге? Ровно 1 жашарында келген. Азыр 2 жашар 3 айлык болду. 2 жашар 3 айлык. Жазга бышты экен да? Жазга бышты. Күзгө? Августтун аягы, сентябрдын башыга 3 жаш болот. Сентябрларга 3 жаш бышты болот экен туугандар.
Омскиден алып келиптир. Бул минилелек окшойт да. Минилелек. Бул жоон экен породасы. Мунун породасы кандай экен эми? Бул эми абакан да. Абакан. Абакандан алып келиптир бул өспүрүм. Кунан. Бул кунанын баасын канча дейсиз? 225 миң. 225 миң. Тог өтөр жери. Ками бар. Кеми бар. 225 миң кеми болот экен туугандар. Наракка бурунчу мындай жан баштарында алсак. Көрүңүздөр. Кунан жакса кунанга, ат жакса атка ээси менен түз байланышасыздар. Мына кетти кунан. Мына кунан кайра ойноп келип калды. Мына туугандар, 3-чү номердеги ойноктогон кунан дагы чыгып калды. Көрүңүздөр, назар салыңыздар, кунанды байкаңыздар. Мунун ошондой эмес кандай болуп калат бу кунандын? Бул дагы Омскиден. Бул да Омскиден чогуу эле келгенби жанагы кунан менен? Экөө бир. Аталары дагы бир. Аталары дагы бир линияда экен да? Бир линияда. Линиясы бир экен. Энелеричи, энелери башка. Энелери бөлөк-бөлөк. Үйүрү бир экен да, бир үйүрдүн эмесинде Омскиден алып келинген кунан экен. Булар эми быйыл кышта минип үйрөтсө боло турган кунандар экен да. Азыр мына өңүрүп өтө турган. Уже сезон келиптир, кичине кар түшсө, минсе боло турган кунандар экен. Эми мунун баасын канча дейсиз? Мунун баасын 230 миң. 230 миң дейсиз мунун баасына. Мына үчөөнү көрсөтүп өттүк туугандар. Сиздерге кайсынысы көңүлүңүздөргө туура келсе, чөнтөгүңүздөргө туура келгени жакканы менен алып калыңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Эми сиздерге номерлерин айтып өтсөк, ээсинин кеми болот экен айтылган баалардан түз байланышууга жана WhatsApp номерин ээсин кайталап өтсөк. Плюс 7926. Российский номериңиз. 7926. Плюс 7926 российский номер экен. WhatsApp 906 1878. 1878 ээси менен WhatsApp'tan байланышасыздар. Байланышын телефон номерин дагы айтып өтсөк. Телефон номерин айтып өтөбүз. Байланыш үчүн WhatsApp эмес, жөн чалсаңыздар. Булардын эми бойлору канча чыгып калат? Бойлорун Мана ошол 1.61. 1.60 уровунда ошондой болуп калабы? Бою 1.61 экен мунусунун кунандын. Жанагыдан 10 күндүк чоң бул. 10 күндүк эле разницабы? 10 күндүк эле разница. Эми байланышка телефон номериңизди айтып коюң. Менин номеримди Связга билбейт экен. 0705 33 74 44. 33 74 44 номери менен ээси менен түз байланыша бересиздер туугандар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.